Геморрой уят эмес. Уялбай эле, коркпой эле келе бериңиздер. Элдик ыкмалар жардам бербейт. Заманбап жана кызыктуу кесиптер тууралуу көп нерсе билгиңиз келеби? Бирок кызыктай суроо жаткандан уяласызбы? Эч кабатыр болбоңуз, биз барбыз. Уялуунун, коркуунун эч кереги жок. Эмнеге дегенде оору өтүшүп кетсе, бул кооптуу, анан кийин дарылоо дагы аябай кыйыныраак да. Ошол проблема азыркы күндөрү көп болуп атат. Көбүнчө бизге кайрылуулар бул кеч кайрылуулар да. Кеч уже кандай десем, кабылдап, өнөкөт болуп, каны азайып кетип, жана ич катгандар көбөйүп, ошонун кесепетинен кеч кайрылып калып атышат. Ошол себептен угарман же окурмандарга айтып кетет элек, уялбай эле, коркпой эле келе бериңиздер. Геморрой уят эмес. Бул геморройду дарылабаган уят. Негизичи. Аналдык секстин туура эмес колдонуудагы кесепеттери бул биринчи инфекция, вирустар, бактериялар, жанагы жыныс оорулары бар, ВИЧ, СПИД, гонорея, хламидия дегендер. Ал оорулардын дарылоосу аябай кеч, оор жана материалдык жактан дагы көп кетет да. Көп материалдык жактан кетиши мүмкүн. Түз ичеги негизинен түз эле. Бул жоон ичегинин курамасына кирет. Эң акыркы аймагы же участогы деп саналат. Изгиб деген мындай бурулуу жерлери жок болгондугунан премакишка деп аталат да. Элдик ыкмалар жардам бербейт негизи. Бул временный эле геморройдун же башка оорулардын симптомдорун азайтып коет. Алар элдик ыкма же бабушкалар деп коет. Бул кайсы ооруну дарылаганын өздөрү деле билбейт негизинчи. Именно көтөнчүктө көптөгөн оорулар бар. 10дон ашык, 15тен ашык оорулар бар. Кайсынысын кантип дарылаганын билбейт. Эгерде шишик оорусу рак деп коет, аны геморрой деп дарылап күчөтүп алышат дагы, анан аябай кеч убакытта келишет. Ич катыгандын себептери көп. Биринчиден туура эмес тамактануу, суунун көлөмү азайып кеткени, жашылча жемиштердин аз жеүүсү, жана иштегенде көп отуруу, офисный работа деп коет, жана спорт менен машыгуунун жоктугу, семирип кетүү, туура эмес тамактануу, кош бойлуулук кээ бирде ичти катырат. Ошондой көп себептер бар. Колоноскопиядан кийин жашоо бар. Колоноскопия, эгер сизге дарыгер направление берсе, аны сөзсүз түрдө өтүш керек. Эмнеге дегенде дарыгер кооптонуу деген бар да, безопасность сөзсүз түрдө өтүш керек. Азыр деген колоноскопияны эки түрдө өтсө болот. Биринчи седация, экинчиси жөн эле колоноскопия. Седация бул 10 же 15 мүнөттүк эле процедура. Бир аз уктайсың, өтөсүң, өткөндөн кийин эч кандай мындай терс эме калбайт да. Проктологдор бир эле геморройду дарылабайт. Түз ичегиде, ануста же көтөнчүкта деп коелу, оорулар көп, оорунун түрү көп, ошонун баарын дарылашат.
Туалетте, дааратканада көп отуруу зыян. Негизи дааратканага барганда негизи основной эмне кылыш үчүн барат, даарат кылыш үчүн барат да, же жеңинен же орунан деп коелу. Заңдап аналдык айланасын жууп, кургатып, андан кийин туруп кетиш керек. Азыркы биздин жашообуз цифровой жашоодо, цифровая эра деп коет. Ал дааратканага уюлдук телефондор менен киришет. Уюлдук телефонго көзү менен карап, канча уже отурганын социальный тармактарга кирип кетип, канча убакыт отурганын билбей калышат. Бейтаптар жарым саат, 1 саат, даже жакында келишти, керкилер 5-6 саатка чейин отуруп коюшат экен, өздөрү билбейчи. Анын баары зыян. Көп отурса, түз ичегинин атайын байламталары бар, связкалар, ошолор бошой баштайт. Кийин дарылоону кыйындатып коет да. Проктологдор кандай десем, иштешине жараша, тажрыйбасына, квалификациясына, өзүнүн кандай көп ыкма билет, тажрыйбалуулугуна жараша табат деп ойлойм.